Ош ТВ-нын түз эфиринде жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Саламатсыздарбы? Алга чыгарылышыбыздан кыскача түрмөк. Президент Садыр Жапаров Астанада өтүп жаткан Азиядагы кызматташуу жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 6-чы саммитинде айрым абройлуу аймактык уюмдардын кайдыгерлигине нааразы экенин билдирди. Кворум чогулбай жогорку кеңештин түштөн кийинки жыйыны өтпөй калды. Кыргызстан эң акыркы үлгүдөгү Акынчы Байрактар учкучсуз аппаратын сатып алды. Жер үстүндөгү күчтөрү менен аскер бөлүкчөлөрүн абадан коргоо боюнча негизги милдеттерди аткарат. Кыргызстанда каржы пирамидаларын жарнамалаган атактуу адамдарды 2,5 миллион сомго чейин айыпка жыгуу мыйзамы сунушталды. Эми ошол жана башка кызыктуу фактыларды жарым саат аралыгында түз эфирде кабардар кылабыз. Президент Садыр Жапаров Астанада өтүп жаткан Азиядагы кызматташуу жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 6-чы саммитинде сөз сүйлөдү. Анда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров айрым абройлуу аймактык уюмдардын кайдыгерлигине нааразы экенин билдирип, аймактагы туруктуулукка таасир этүүчү чыр чатактарды болтурбоо үчүн колдоо болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбайт деп сындады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 13 октябрда Астана шаарында өтүп жаткан Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге мүчө мамлекеттердин 6-чы саммитине катышты. Президент Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан жыйынды Азия өлкөлөрүнүн жалпы жана бирдиктүү коопсуздугун бекемдөөчү форум деп атап, уюмдун ролу жана мааниси өсүп бекемделишине ишеничин белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле жакында Кыргызстан буунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчөлүккө талапкерлигин колдоп берген үчүн Азия мамлекеттерине ыраазычылыгын билдирди. Сердечно рад приветствовать участников 6-го саммита государств-членов совещания по взаимодействию и мерам. Бүгүнкү 6-чы саммиттин жыйынтыгы кеңешменин тарыхында маанилүү орунду ээлеп, Азияда тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоого чоң салым кошот деген ишеничтемин. За традиционное гостеприимство и создание прекрасных условий для нашей встречи. Өлкө башчы анда айрым абройлуу аймактык уюмдардын кайдыгерлигине нааразы экенин билдирип, аймактагы туруктуулукка таасир этүүчү чыр чатактарды болтурбоо үчүн колдо болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбайт деп сындады. Уважаемые коллеги, сегодня на пространстве нашего формата Бүгүнкү күндө биздин форматтын мейкиндигинде жана гибриддик формаларда көрүнгөн салттуу коопсуздук чакырыктары жана коркунучтары каралууда. Коронавирус пандемиясынын таасиринин толук чыга глобалдык экономика азыр эл аралык чыңалуудан улам жаңы соккуларга кабылды. Тилекке каршы иштеп жаткан абройлуу регионалдык уюмдар аймактагы стабилдүүлүккө түздөн түз таасир этүүчү чыр чатактарды болтурбоо үчүн колдоо болгон мүмкүнчүлүктөрдү жана механизмдерди ишке ашырууга толук аракет кылбайт. И механизмы для упреждения конфликтов, напрямую влияющих на стабильность в регионе. Садыр Жапаров аймакта коопсуздукту камсыз кылуу, Афганистанды кайра курууга көмөктөшүү маселелери, аймактык ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу Азия кеңешмесинин алкагында приоритеттүү милдеттер бойдон калууга тийиш деп эсептейт. Ал эми бул багытта Өзбекстан президенти да Афганистандагы саясий абалды жөнгө салуу үчүн эл аралык сүйлөшүү тобун түзүүнү сунуштады. Бул өлкө террористтик хабка айланып кетелекте абалды жөнгө салуу зарыл деп эсептейт. Считаю, что проблема обеспечения безопасности в регионе, вопросы содействия восстановлению Афганистана, реализации крупных региональных инфраструктурных проектов в различных сферах жизнедеятельности стран должны оставаться приоритетными задачами в рамках нашей площадки. Иш-чара Казакстандын эгемендүүлүк сарайында өттү. Жыйынга кеңешмеге мүчө мамлекеттердин байкоочу уюмдардын, өнөктөш уюмдардын делегациялары катышууда. Саммитке Казакстан жетекчилик кылууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров аталган саммиттен тышкары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына жана Борбор Азия кошулган Орусия мамлекет башчыларынын саммитине катышат. Иш-чара эртең 14 октябрда да уланат. Кыргызстан, Тажикстан жана Россиянын президенттери кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасына байланышкан көйгөйлөрдү талкуулашат. Жолугушуу Азиядагы кызматташуу жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин саммитинин аянтчасында өтүп жатат.
Владимир Путин, Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмондун биргелешкен жыйынын Россия лидери демилгелеген. Путин Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чегара көйгөйүн чечүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген болчу. Кворум чогулбай, жогорку кеңештин түштөн кийинки жыйыны өтпөй калды. Эл өкүлдөрү саат 13:00 түшкү тыныгууга чыккан. График боюнча кайра саат 14:00 келишмек. Бирок кворум болбой, вице-спикер Жамиля Исаева кайра 15 мүнөттүк тыныгуу жарыялады. Андан кийин дагы келишкен жок. Каттоодон 40 гана депутат өттү. Мындан улам Исаева бүгүнкү жыйынды өткөрбөй турганын айтып коштошту. Регламент боюнча кворум түзүү үчүн кеминде 45 эл өкүлү каттоодон өтүшү шарт. Мунун айынан күн тартибинде турган 5 мыйзам долбоору каралбай калды. Парламенттин жыйыны бүгүн эртең менен жогорку кеңештин эл өкүлдөрү палатасынын мурдагы төрагасы Алмамбет Матыбраимовдун 70 жылдык мааракеси менен башталган. Андан соң ар кандай маселелер каралды. Баткендин Кадамжай районунда милициянын капитаны пара алып жатканда кармалганын башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Аймактык милиция жол кырсыкка кабылган кишинин маселесин чечип, аны жоопко тартуудан алып калыш үчүн 40 000 сом талап кылгандыгы аныкталган. Аны аймактык прокуратура, УКМК жана милиция 22 000 сом менен кармаган. Бул факт боюнча тергөө иштери башталгандыгын билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ысык-Көл районундагы Аврора Плюс пансионатынын аймагындагы коттедждердин жана батирлердин соттун чечими менен жеке менчикке берилишин иликтеп жатканын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, сот чечиминин натыйжасында мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. 2010 жылдын 25 майында убактылуу өкмөттүн номер 43 декрети менен 10 гектар жер улутташтырылып, Ысык-Көл Аврора санаторийинин аймагында жайгашкан. Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана анын жакын чөйрөсүнө таандык 97 даана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөн. Бирок кийин бул объектилер 3-инстанциядагы соттордун адилетсиз чечимдери менен мамлекеттин менчигинен чыгарылган. Ошол эле учурда судьялар кызыктар тараптан пара түрүндө ири өлчөмдөгү акча алышканы аныкталган деп жазылган маалыматта. Атайын кызмат бул ишке убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү жана жогорку кеңештин депутаттары аралашып, мүлктү мамлекеттик менчиктен чыгарууга көмөктөшүү үчүн коттедж батирлерди пара катары алышкан деп белгиледи. Өлкөнүн коопсуздугу аскердик техникадан көз каранды. Кыргызстан эң акыркы үлгүдөгү Акынжы байрактар учкучсуз аппаратын сатып алды. Өзгөчө акыркы 2 жылда бийлик тарабынан техникалардын жаңыланышына акча каражаты бөлүнүп, көңүл бурулууда. Өлкөдөгү акыркы кырдаал армиянын, анын ичинде аскер техникаларын инвентаризация кылууну талап кылды. Мындай учурда заманбап техникалар куралдуу күчтүн жакшырышына негиз болот. Кененирээк алдыңкы тасмада. Саламатсыңар, жоокерлер. Кыргызстан кезектеги байрактар учкучсуз учуучу аппаратын алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына Акынжы деп аталган түрүнүн жанына түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Бул маалымат Түркиянын Байкар компаниясынын Twitter баракчасында да жарыяланды. Акынжы учкучсуз дрондору эң акыркы үлгүдөгү аппарат. Анын узундугу 12 метр болсо, 2 канаты менен 20 метрге жакындайт. Ал 1,5 тонна керектүү жүктү көтөрө алат. 2021 жылы Түркиянын аскер техникаларынын катарына кошулган. Коомчулук учкучсуз аппарат кыргыз куралдуу күчтөрүнүн жогорку деңгээлге чыгышына негиз болот дешет. Кыргыз элинен акча чогултуп, кыргыз армиясын күчтүү курал-жарак менен камсыз кылыш керек. Сатып алган жакшы, колдойбуз. Бирок өзүбүз жасасак да дурус. Академияга атайын конструктордук бюро ачуу учурдун талабы. Азыр техника күн сайын өнүгүп, өзгөрүп жатат. Чек арачыларды атайын мотоциклдер менен камсыз кылуу керек. Мобилдүү болушу керек.
Акынчы дрондорун алгандарыңыздарга миң алкыш. Эми зарыл учурда толук колдонгонго жана максатыбызга жетишибизге жараткан насип этсин. Быйылкы жылы өлкө башчы армиянын техникалык базасына көңүл бурду. Өткөн жылы өлкө эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу бюджеттик акчага 40 дана брондолгон аскер техникасын сатып алган. Анда өлкө башчысы бул башка бирөөгө кол салууга даярдык эмес, өлкөбүздүн коопсуздугун сактоого даярдык деп билдирген. Ал эми өткөн жылдын декабрь айында Кыргызстанга Туркиядан байрактардын ТВ2 модели алынып, УКМКга караштуу чек ара кызматынын учкучсуз аппараттар базасы ачылган. Бул база чек араларыбызды кайтарууда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жер үстүндөгү күчтөрү менен аскер бөлүкчөлөрүн абадан коргоо боюнча негизги милдеттерди аткарат. Кыргыз армиясынын күжүрмөн жөндөмдүүлүгүн арттырууга, мекен коргоочулардын жашоо шарттарын жакшыртууга бардык күчүбүздү жумшап жатабыз. Ар дайым айтып келем, Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө. Биздин куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүүгө болгон аракеттерибиз коргонууга гана багытталаарын баса белгилеп кетейин. Өлкөнүн суверендүүлүгүн, коопсуздугун жана кызыччылыктарын коргоо, аскердик техниканы жана армияны жакшыртуу зарыл. Өкмөттүн ар бир органы куралдуу күчтөр менен улуттук коргонуунун мындан ары дагы бекемделиши үчүн колдон келген аракетин көрүүсү зарыл деп белгиленген. Ал эми учкучсуз аппараттын эң акыркы моделинин алынышы Кыргыз армиясынын техникасын жакшырышына негиз болорун айтышат. Бул азыркы замандын талабы. Бесплотниктер, учкучсуз байрактар айрыкча. Ушул нерселер жакшы нерсе экен да. Ал жерде эгер меми отуда адамдын саны өлбөйт экен, точно барып урат экен, ушундай байрактардан биз көбүрөөк алышыбыз керек экен. Чем самолет алып, же вертолет алгандан көрө, ондан көрө 15 байрактар алып койсо, биздин Кыргыз армиясына ошол нерсе күчтүүрөөк болгудай. Анан кийин винтовкаларды алышыбыз керек. Снайперский винтовкаларды алып туруп, баягында ошо мергендерди учетко алып, баягында учуусуз аппараттардан алыш керек. Вертолет алып туруп, ошо вертолетко да летчик таппастан жүрбөйбү? Президент Садыр Жапаров былтыр күзүндө Кыргызстан бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Туркиядан дрондор алынып жатканын билдирген. Ошондой эле 2022 жылы аскер техникалары инвентаризация болорун да айткан. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Кыргызстанда жыл башынан бери жол кырсыктарында 477 адам набыт болду. Анын ичинде 79 бала бар. 7888 адам, анын ичинде 1672 бала түрдүү жараат алышкан. Бул маалыматтарды Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлү Манас Сыдыгалиев бүгүн 13 октябрда журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда жыл башынан бери жалпы 4972 жол кырсыгы катталган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу азыраак. Былтыркы 9 айда 5426 жол кырсыгы катталып, 610 адам мерт болгон. Анын 82си жаш балдар. Сыдыгалиев мас абалында автууну айдаган айдоочуларга жазаны катаалдаштыруу боюнча сунуштар берилип жатканын кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, алкоголдук ичимдик ичип, уну айдагандар айдоочулук күбөлүгүнөн 3 жылга ажыратылат. Бул аралыкта дагы мыйзам булса 10 жылга айдоочулуктан ажыратылат. Эгерде айдоочу мас абалында адам өлүмүнө алып келген кырсыкка себепкер болсо, унаасы алынып, күбөлүгү жокко чыгарылат жана өмүр бою автууну айдоо укугунан ажыратылат. Чыгарылышыбызды түз эфирде улантабыз. Кыргызстанда каржы пирамидаларын жарнамалаган атактуу адамдарды жазалоо мыйзам долбоору сунушталды. Демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Эгер мыйзам колдоо тапса, каржы пирамидаларын жарнамалап, жеке өзү ири суммада киреше тапкан жаранга 2-2,5 миллион сом айыппул салынат же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда каржы пирамида түзгөндөрдүн тузагына илинип алданган жарандардын саны көбөйдү. Алардын катарында 21 жаштагы студент кыз алдамчылардын курмандыгы болгонун айтат. Ал атактуу инсандардын жарнамасынан улам акча табуу максатында сейф бизнес маркетингине акча төлөп кирген. Бирок чыгымы акталбай, натыйжада зыянга учураган.
2019 ошол сейф бизнестин жарнамаларын көргөм. Атактуу белгилүү инсандары жарнамалашкан. Ошондо ушунчалык ишендиришкен, баргандан кийин деле ошол жерде жүргөн кыз балдар эле өзү мен теңдүү студенттер бардыгы эле ушундай болот, мына сиз 15 000 сом берсеңиз сизге товар беребиз, сиздин артыңыздан 2 адам жазасыз, 2 адам жазганыңыздан кийин 4 000 сом аптасына, айына чыгып турат деген нерселерди айткан. Ошол нерселерге алданып 15 000 сом акчамы бергем. Студенттер көбүнчө жаш студенттерди көп алдашканда, бирок пайдасын көрө алган жокмун мен негизи эле. Ошол артынан бир адам жазылган, мен бир адам жазылып экинчи адам жазганга чейин эле ал акча күйүп кеткен да. Ал эми каржылык пирамиданын бир түрү катары кооперативдер дагы айтылып келет. Коомчулукта кооперативдерге алданып миллиондогон акчасына күйгөн жарандар бар. Мындай жагдайга туш болгондордун көпчүлүгү атактуу адамдардын жарнамасы аркылуу келгендигин айтып келишет. Эл ишенимине күчтүү жарнама аркылуу кирип, элдин акчасын алуунун амалы деп сыпатташат. Мен кирип атканда 800 ошо бар жогун толук төкөм, 835 000дечи толук сразу бергенмин. Анан үйдө сразу беребиз деген. Анан мен булардан сураганмын кирип. Ошо Алмаздан сүйлөшкөнмүн. Силер кандай болуп атат, Иксан ушундай болуп калды эле десем, булар айтышты, бизде аркабызда акчабыз бар. Ошо менен биз эгер үй алып бере албасак акча төлөп коебуз деп булар алдаган да меничи. Анан кийин бул ошол менеджер, мен Самара деген менеджер, алдагы мага ошол үй акча төккүчө мага 100 жолу, 1000 жолу чалган да, мындай айткандачы. Келиңиз, үй аласыз, болот, иш жакшы кетип атат депчи. Анан ошону чалганда мен алданып калдым да менчи. Булар баягы келишимди, бул ишканалар өзү кандай ишкана, мамлекет тарабынан буга көзөмөл барбы, жокпу, булар өздөрү үй салбаса, кантип бизге үй алып берет деген суроолорду өздөрүнө биринчи бербей эле, буларда алынган жери тездик менен 1-2 айдын ичинде үй алып калабыз деп туруп, мүчөлүк взнос дагы төгүп атышат. Анан берген суммаларды да берип атышат. Каржы пирамидаларын жарнамалагандардын басымдуусу маданият кызматкерлери, ырчылар, тамадалар. Алар тараткан ар кандай жарнамаларга азгырылып алдангандар көп. Мындан улам аларды мыйзам менен тизгиндеп, жазага тартуу мыйзамы сунушталып жатат. Анда 2,5 миллион сомго чейин айыпка жыгуу жазасы каралган. Мыйзам долбоордун автору Шайырбек Ташиев. Мисалы үчүн, финансылык пирамиданы түзгөн адамдар кандайдыр бир шылуундук максатты көздөп, жеке кызыкчылыгын өздөп түзгөн адамдар болушат дагы. Алардын кылтагына биздин жарандар, алардын рекламасы аркылуу, айрым өздөрүнүн анча-мынча баягы реклама иретинде үй алып берип койгон, акча берип койгон адамдардын жарнамалары аркылуу алданышып, анан кирип калып атышат да. Эң өкүнүчтүү жери бул жерде финансылык пирамидага тааныштар бири-бирин ээрчитип келишип, натыйжада тааныштардын арасында, достордун арасында, туугандардын арасында дагы чоң келишпестик түшүп, жүз карабагынуучулар болуп келип жатат. Мен эмне демекчимин? Демейде финансылык пирамидадан алектенген адамдар, булар өздөрүнүн түпкү максаты барып сөзсүз жок болору, кандайдыр бир чуулгандуу иштер менен коштолорун билишет. Каржы пирамидасы каржылык алдамчылыктын эң кеңири таралган түрлөрүнүн бири. Адатта алар жакшы манипулятор жана акча алуунун жаңы жолдорун ойлоп табуу менен адамга психологиялык жана эмоционалдык жактан таасир этүүнү билишет. Мындан улам каржы пирамидасына алдангандардын көпчүлүгү акчасын өндүрө албай убара тартышат. Алар ошол абактан өтүп кеткенден кийин кайра мен мына кылган кылмышым үчүн мен абактан өтүп кеттим, мен силерге акча төлөп бербейм деп эле орусча айтканда наглый түрдө эле ушу жарандардын акчасын бербей коюп атышат. Жарандарга кайрылып кетер элек да, эч качан мындай бекер тамак капканда эле болот да. Ошого алданбастан жакын досторуңар, шериктериңер жада калса, шоу бизнесинде жүргөн адамдардын айтып деген чакырыктарына да көңүл бурбастан, ошол акча сала турган уюмдун, ишкананын, кооперативдин келечеги барбы жокпу талкуулап бир сыйра көрүш керек да. 2022 жылдын январь жана февраль айларында министрлик тарабынан каржы пирамидаларын уюштуруу боюнча сотко чейинки 111 өндүрүш иши тергелип, анын 91 сотко жиберилген. Жогорудагы фактылардын көбү Бишкекте, андан кийин Ошто жана Ысык көлдө катталган. Алмагүл Эркебагызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Оштун Борбордук базарындагы курулуштун жүрүшүнө соодагерлер нааразы. Базар дирекциясы баштаган жаңы курулуштун мыйзамдуулугу күмөн жаратып, шаар бийлигинин кабары жок экени ачыкталды.
Муниципалдык жердеги 20га чукул соодагерге бул мезгилге чейин контейнерлерин сүрдүрүү кагазы келип, нааразычылыктан улам ар бир күркөдөн 20 сантиметрге кыркуу чечимин жеке тараптар кабыл алган. Ишкерлердин талашка түшкөн аймагын кабарчыбыз чагылдырып келди. Ош шаарындагы борбордук базардагы турак жайлар сүрдүрүлүп баштаган, алардын эскиреги жетип, ордуна соода борбору курулмай болгон. Бузула турган имараттардын ичинде 20 соодагердин контейнерлерин кошо алып салуу талабын борбордук базардын жетекчилиги тарабынан коюлган. Буга байланыштуу соодагерлер ага каршылыгын көрсөтүп жатышат. Снос болот. Ушул жакта курулуш иштери жүргөндүгүнө байланыштуу мына ушунча место алынат деп 18 контейнерге эскертүү каттар катылган. Анан биз кандайча курулуш жүрүп атса биздин местабыз кандайча снос бул жөнөкөй эле эме эмес да деп администрацияга кайрылганбыз. Бул кандайча негизде снос болот, биз түшүнбөй калдык. Кыскасы 5-6 адамдын, 3-4 адамдын чөнтөгүнүн кызыкчылыгына месталар сатылып, алынып, уже мына бардык ушул жерде мына ушул катардан эле өзүбүздүн катардан место алгандар ушул өздөрү проход ачып берсин деп атабыз биз. Бизге тийбесин деп. 28 жылдан бери узундугу 2 метрге жетпеген контейнерде соода кылган Толгонай айымга дагы дирекция орундугунан 20 сантиметрге чейин бошотуу талабын койгонун айтат. Эгер бул чечимге келбесе, белгисиз жеке тарап соода күркөсүн алып сала тургандыгын эскертип кетишкен. Жаңы соода борбор курулбай жатып эле сатыла баштаган. Андагы сумма бир орундук үчүн $20,000 чейин бааланып жатканын айтышат. Аркабызда мамлекеттик 13-чү гос аптека турган. Бул кайсы мезгилде сатылып кеткен билбейбиз. Биз ушуга негизинен 4,5 метр жол ачып беришибиз керек экен. Ар бирибиз 20, 30, 70 сантиметрден. Биздин контейнерибиз өзү кичинекей. Мына ашып барса 2,30 же 2,20 чыгат. Будан жок дегенде 30 сантиметр алып калса, бизде канча калат? Элдин негизги көйгөйү ушул. Аркага чоң базар түшүп атат. Бул бир эле адамдын кызыкчылыгы үчүн ушул катардан 20 контейнер алыныш керек экен. Сностун кагаздарын таштап кетишти бизге, эскертүү берилди. Эгерде макул болбосоңор, контейнериңерди товарлары менен арка жака жылдырып таштайбыз деди. Бул эми мындай караганда мыйзамсыз да. Жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн 20 контейнердеги адамдар иссиз калып атат. Ал эми борбордук базардын башчысы муниципалдык имараттын эскилиги жетип, авариялык абалда болгондуктан инвесторлордун көмөгү менен курулуп жатканын айтты. Бул аракеттер соода жайда заманбап тейлөөнү киргизүү деп билдирет. Бирок мындагы соодагерлер ага макул болбой турат. Ал эми базар жетекчилиги курулуштун мыйзамдуулугу боюнча маалымат берген жок. 50-жылы курулган, ошонун эскилигине жеткенине байланыштуу, авариялык абалына байланыштуу ушул объектти инвестордун күчү менен реконструкция кылтабыз. Соодагерлер эми биздин жаныбызда дагы бирөө частный адам өзүнүн собственный жерине ал дагы реконструкция кылтат, ал дагы эскилигине жеткенине байланыштуу, ал дагы өзүнүн алдына жол ачып бергиле, сервитут ачып бергиле дегенине байланыштуу бир аз түшүнбөстүктөр болот. Наразы болгон соодагерлер курулуштун мыйзамдуулугун жана өздөрүнө коюлган талаптардын негиздүү экенин тастыктап берүүнү талап кылып шаардык мэрияга чогулду. Анда каланын вице-мэри курулуштун жүрүшүн аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлө тургандыгын убадалады. Ал эми жаңы курула турган соода борбору жана реконструкцияланып жаткан муниципалдык имарат боюнча шаар бийлигинин кабары жок экенин билдирди. Биринчиден дарыянын бою болуп атат ал. Частныйга деле. Айткылан алып салса, умеси кайрылсын. Мэрия каршы зачем сиз жаман көрүнөсүз? Аралашмаңыз, өздөрү умеске сүйлөшүп алсын. Жок, мен ошо булардын контейнерин алып койсун деп, одан көрө биздин конторанын проходу менен сенин проходуң бир эле боло берсин. 1,5 метр проход ачылат экен ошондо. Буларга дагы сага дагы ошол эле адам ошо 1,5 метрден кире берет деп, онун ортолугун тапканбыз да. Сен алдыңан болбосун, кичине мындай ортороак жылдырайлы. Биздин конторго дагы, сага дагы ортолуктан адам кирсин деп. Арыздын негизинде барып туруп, биз службалар менен жерине барып көрүп туруп, карайлы. Себеп дегенде бул өзү базар, жанагы булар базар көчөдө турат да, жолдо. Убактылуу чечим чыккан базар болсун депчи, бул мурундан келген базар. Мен ойлойм, бирок эч кандай уруксат кагаздары жок болсо, себеп деген Акбаранын боюнда деп атат. Акбаранын боюнда деле өзүнүн уруксат кагаздары керек, анын өзүнүн коргоо зонасы бар. Курулуш канчалык деңгээлде мыйзамдуу жана мыйзамсыз атайын службаларды баа берет. Ошон үчүн биз ойлойм комиссия менен барып туруп, анан азайтып 20 сантиметр, 10 сантиметрге жылды депчи,
мамлекеттик бир мыйзам боюнча 10 сантиметр 20 сантиметр түшүнүк жок да. Ал деген мыйзамдуу жана мыйзамсыз деп гана бөлүнөт. Соодагерлердин нараазычылыгынан кийин курулуш убактылуу токтотулду. Учурда Борбордук базарда 700гө чукул контейнер орун алып, 1000ден ашуун соодагер иштейт. Абдумалик Базарбаев, Элиман Агбаев, Ош ТВ. Ушул маалыматтар бүгүнкү чыгарылышыбыздын топтомун түздү. Мен сиздер менен коштошом. Бүгүнкү күнүңүздөр жагымдуу, көңүлдүү улансын деп тилейм. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн кесиптешим Абдумалик Базарбаевге өткөрүп берем. Сөз сизде. Рахмат кесиптеш. Дүйнөдөгү урунттуу окуялардын топтомун түз эфирде тааныштырууну улантабыз. Бизде калып туруңуз.